Урматтуу биздин эл шайлаган президентибиз Сооронбай Шарипович, урматтуу биздин депутаттар, мен Бакыт Сулайман. Бүгүн Россиянын Санкт-Петербург шаарынан жалпы Россиядагы жүргөн мекендештерибиз, мигранттардын атынан атайын кайрылуу жолдоп жатам сиздерге. Ушул айдын 8-июлдан баштап Россияда миграциялык мыйзамдары өзгөрүлүп, мурдакыдай баягы мигранттарды иштеген жерлериндеги уюм организацияларга каттоо токтотулуп, эми жашаган гана жерине каттоого болот деген жаңы мыйзамга кол коюлду. Бул деген факты түрүндө Россиянын өзүнүн граждандары деле ошол регистрация болгон жерлеринде жашашпайт. Бул деген абдан кыргыздарга, бизге окшогон мигранттарга, бүт эле чет өлкөлүк мигранттарга чоң көйгөйдү жаратат. Азыр мына 8-инден кол коюлуп, азыр футбол бүтпөгөнгө байланыштуу анча ички иштер органдарынын кызматкерлери мындай күчтүү рейдтерин баштай элек, бирок ошентсе дагы ютубтан, интернеттерден, башка эмелерден көрүп жатабыз. Москвада жана ушул Питер, чоң шаарларда азыртан эле кичине-кичинеден башталды. Эми могу футбол 15-ден кийин бүтүп калса, бир жолу башталып, абдан чоң көйгөйдү жаратат бул нерсе. Биз ошондуктан бир кайрылуу жасап, ушул нерсени мамлекеттин деңгээлинде Евразия экономикалык союзунун бир алкагында мамлекеттин өкүлдөрү ушул Москвага келип атайын бир чечип берүүгө аракет кылып көрсөңүздөр, эмесе миллионго жакын мен сыяктуу мигранттарга абдан кыйынчылык жаралууда. Мен суранып айтып кетейин деген суранычым ушул, урматтуу президент жана урматтуу депутаттар. Ушул нерсени ушул Евразия экономикалык союзунун негизинде ушу жок дегенде Кыргызстан ушул союзга мүчө болгондуктан бизге мурдакыдай эле баягы организацияларда учетко туруп, ошол жерде документтерди калтырууга уруксат сурап көрсөңүздөр. Эмесе бул нерсе фактически түрүндө мүмкүн эмес мындай болууга. Себеби 99% мигранттар башка жактарга эме кылуу менен, каттатуу менен иштеп жатышат. Себеби дегенде Москва, Питер өңдүү чоң шаарларда эч кандай эч ким өзүнүн үйүнө 3 айлык регистрацияга дагы каттоого уруксат беришпейт. Каттоого уруксат берген учурда дагы биздикилер бир квартирада көпчүлүк болуп жашагандыктан андайды орустардын түшүнө да кирбейт. 20 адамды 3 комната үйгө каттатып коюш деген. Ошондуктан суранарыбыз ушул биздин көйгөйдү чечүүгө аракет кылсаңыздар экен.